Мекендештер, ассаламу алейкум. Биздин юрист Мырзапаяз Жолонович. Мурда видеодо баарыбыз айтканыбыз кайсы суроо көп берилсе ошо боюнча тасма тартабыз да бүгүнкү айдоочулук күбөлүк боюнча тасмабыз. Мырзапаяз Жолонович, Россия жергесинен Москва жергесине айдоочулук күбөлүктү азыр алса болобу? Айдоочунун күбөлүгүн Россия Федерациясынын аймагында Москва шаарында элчиликтин консулдук бөлүмүндө алмаштырса болот. Ал үчүн электрондук дарекке очтка туруп, анан тиешелүү документтерди алып барып алса болот. Кандай документтер керек? Албетте паспорты керек, макул ID картасы, макул загранпаспорты. Экинчиден, эгер жоготпосо айдоочунун күбөлүгү керек. Себеби базадан тез тапканга жеңил болот. Андан тышкары медсправка керекпи, кереги жок? Туура айтасыз, медсправка да керек. Аны ошол форма бул жерде 003 экен. Форманын номери айдоочунун күбөлүгү үчүн деп айтыш керек экен. 3 гана врачты өтөт. Биринчиден окулисти, ошо көзү кандай көргөнгө кандай жакшы көрөтпү дегендей. Экинчиден наркологтон, ал ошо баңги заттарына же алкоголдук ичимдиктерге көз каранды эмеспи деген тыянак чыгарат. И үчүнчүдөн психиатр. Ал жана стрессовый ситуацияда же жолдо ошондой стрессовый ситуация болгондо өзүн бекем кармап, мындай шашпа, жакшы ошол стрессовый учурга мамиле кылат дегендей. Ал справканы кайсыл жерден алыш керек? Поликлиникадан алыш керекпи, медцентрден алыш керекпи, же болбосо больницалардан алыш керекпи? Ал справканы только мамлекеттик поликлиникадан алыш керек. Ошондо жана форма 003 дегенде для водительского удостоверения деп жаздырып коюш керек. Түшүнүктүү. Кийинки суроо, акысы, пошлинасы канча сом болот, же канча рубль болот, же канча доллар болот? Мамлекеттик пошлинасы бар, ал өкмөттүн токтому менен чыгат. Ошондуктан Россия аймагында Россия Федерациясынын улуттук банкынын курсу боюнча 25 доллар. Азыр мисалы үчүн 100 рубльдан көбүрөөк болсо, бул 2500 рубльдан кичине көбүрөөк болот. Терминалдар бар консулдук бөлүмүндө, көбүрөөк акча алып барса, сдачын кайтарып берет. Бул биринчи төлөм. Экинчи төлөм, ошол эле биздин жаран бул жерде айдоочунун күбөлүгүн алмаштырып жаткан учурда Кыргызстандан туугандары УНА мамлекеттик ишканабыз, ошо УНАнын эсебине Кыргызстандан ар бир райондо барбаса 510 рубль төлөш керек. Бирок биздин ушул жердеги айдоочунун күбөлүгүн алмаштырган ошол биздин жарандын фамилия, аты жөнү жазылыш керек. Демек, госпошуну эки жерден төлөш керек экен. Биринчиси Россия жергесинен 25 доллар